Кутманды кечиңиздер төз эфирде күндеми маалыматтык программасын толтулган чыгарылышы. Аны мен Айбек Исабеков таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстанда санариптик билим берүү боюнча 70 борбор ишке кирди. Президент Садыр Жапаров алардын бирине барып, иштин башталышына күбө болду. Ысык көлдө УКМКнын медициналык бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды. Ага атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. 14 жаштагы кыздын өлүмү боюнча кылмышка шектелип кармалгандар 5 ноябрга чейин камакка алынды. Кыргызстан менен Россиянын футболчулары жолдоштук беттеш өткөрөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 сентябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу жарандык жана санариптик билим берүү борборлору долбоорун ишке киргизүүгө старт берди. Мамлекет башчысы БШК базасындагы Бишкектик борбордун биринде болуп, анда онлайн режимде атылган масштабтуу долбоорду ишке киргизүү болду. Садыр Жапаров окуу залын көрүп, атылган долбоордун алкагында билим берүү программаларын окуп жаткан студенттер менен баарлашып, жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш-чаранын алкагында билим берүү программалары өтүп жаткан өлкө боюнча китепканалардын жана жаштар борборлорунун базасындагы 70 борбор менен түз байланыш уюштурулду. Чогулгандарды бул маанилүү окуя менен куттуктап, президент Садыр Жапаров өз сөзүндө борборлорду түзүү жарандык жана санариптик билим берүүнү системалаштырууга, жарандык, укуктук жана санариптик билим берүүнү ар кандай программаларын туруктуу негизде ишке ашырууга мүмкүндүк берерин белгиледи. Кыргызстан башкаруу, экономика, билим берүү, социалдык чөйрө тармактарын жигердүү, санариптештирүү процессинде турат. Түзүлүп жаткан борборлордо санариптик билим берүү программаларынын 2 деңгээлде өткөрүү пландалууда. Биринчи, жарандардын электрондук сервистерди колдонуусун кеңейтүү, заманбап электрондук технологияларга болгон ишенимин жогорулатуу үчүн жарандардын жөнөкөй санариптик билим деңгээлин өстүрүү. Аталган борборлор билим берүү багытындагы программалардан тышкары жергиликтүү коомчулуктардын ийгиликке жетишкен лидерлери менен жолугушууларды, аялдардын лидерлигин алдыга жылдыруусу, жаштардын дебаттарды өткөрүүсү үчүн аянтча болуп бере алат. Жыл аягына чейин алыскы райондордо жана айылдарда дагы бир нече ондогон борборлорду ачууну колдойбуз. 14 жаштагы кыздын өлүмү боюнча кылмышка шектелип кармалган Кадамжай районунун Халмион айылынын тургундары 5 ноябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Баткен облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кадамжай райондук соту 6 сентябрда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүмү адам өлтүрүү менен айыпталышкан жарандарга карата бөгөт коюу чарасын 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүн тандаган. Үрөй учурган окуя 4 сентябрда орун алып, анда Кадамжай районунун тургуну 2008 жылы туулган жаш кызды мыкачылык менен өлтүрүлгөн жансыз денеси табылган. Анын өлүмүнө шектелип, Халмион айыл аймагынын 27, 25 жана 24 жаштагы 3 тургуну кармалган. Кадамжай район сотунун 2022 жылдын 5 сентябрында токтому менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүмү менен айыпталышкан А УЛС, ГД жана Ш Мдердин бөгөт коюу чаралары 2 айлык камакка, тактап айтканда 2022 жылдын 5 ноябрына чейин камак түрү тандалды. 14 жаштагы окуучу кыздын мыкачылык менен өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учуруп, өспүрүмдөргө карата зомбулук көйгөйү кайрадан көтөрүлдү. Канткенде бул сыяктуу көрүнүштөрдүн алдын алууга болот деген темада талкуу күчөп, аларды жазалоо боюнча түрдүү сунуштар айтылууда. Кененирээк кийинки материалда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Баткен облусунун Кадамжай районундагы окуучу кыздын өлтүрүлүшү боюнча пикирин билдирген. Жаш кыздын зөөкүрлөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти.
Кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган. Мындай мыкаачылыкка бармак түгөл, кыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарттуу эл. Биздин элдин аялзатына кыз балага жасаган өзгөчө мамилесинен улам Кыз Сайкал, Жаңыл Мырзадай баатыр кыздарыбыз, Курманжан Даткадай акылман энелерибиз чыккан. Жакында эле нарттуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алганыбызда бекеринен эмес. Бул коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук иденттүүлүгүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракет болууда. Мен Ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Кадам жайда жасалган мыкаачылык кечиримсиз иш. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот. Ал эми бүгүн 7 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттары өспүрүм кызга жасалган зомбулук маселесин көтөрдү. Ал мыкаачы адамдарга, биздин салтыбызда болбогон ыплас нерселерге барган адамдарга өтө чоң жазалар каралган. Аларга эч кандай амнистия болбойт. Аларда эч качан досрочное освобождение болбойт. Алар эч кандай бир справкалар менен жоопкерчиликтен кача албайт. Жана өмүр бою жазага тартылсын деген ушундай мыйзамды кабыл алдык эле. Талант Турдунович, ушуну эртеңки жакынкы араларда мыйзамдын аткарылышы боюнча күн тартибине киргизсек, бул адамдар не то что будуу эмес. Не то что тиги булардын жашаганга акысы жок. Мындай адамдарды жок кылыш керек. 3 бала азыр камакка алынды да, ошого бир укук коргоо органдарын чакырып, ушул жерге түштөн кийинге чакырып койсоңуз, маалымат берсе, бул улуттук трагедия болуп атат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2020-жылы ушундай көрүнүштөргө өзүнүн пикирин билдирген жайы бар. Кичинекей балдарды зордуктагандарга жана бачабаз, зачабаз дегендер бар. Адамдын өмүрүнө кыянаттык кылгандарга сөз түрдө биз өлүм жазасын киргизишибиз керек тугандар. Киргизишибиз керек. Алар адам түс бөлүмдөгү айбандар. Айбандарга биз айбанча мамиле кылабыз. Адамдарга адамча мамиле кылабыз тугандар. Бул окуяга байланыштуу жерлердеги мечиттерде тарбия, ыйман, адеп, ахлак, зынанын шарияттагы орду, адам өмүрүнө кол салуунун кесепети боюнча баяндамалар жасалат. Учурда бул боюнча облустук казыяттарга тапшырмалар берилген. 7 жана 8 сентябрь күндөрү ар бир мечитте пешен асыр намаздардан кийин элге ошол жанагы зордук зомбулуктун кесепети, зынанын кесепети, бул баягы мыкаачылыктын кесепети ушул тууралуу түшүндүргүлө деп буйрук келген. Бул боюнча биз азыр область аймагында бардык мечиттерге тапшырма бергенбиз. Бүгүнкү күндө имамдарыбыз бул боюнча иштеп атат. Бул көйгөй учурда коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Мындай кадамга барган кылмышкерлерге аяусуз жазаларды колдонуу керектигин айтышат. Негизинен бул өтө катуу чара көрүш керек да. Ошол жаман ишке барып атканда өздөрүнүн кызын, карындаштарын, бир туугандарын ойлобойт бекен. Муну ойлобогон нерселер бул өмүр бою ошондой маңкурт болуп чыгышат да. Алар эмне десе баягы камалып тиги түрмөгө жатканда же жатаарда жанагы сотторго жасалма кагаздарды алып бара коюп, жанагыда психикалык оорулары бар экен деп ошентип да алып калышып куткарып жүрүшкөн. Бул дагы ошол убакта коррупциянын, акчанын күчү менен болуп атат да. 4 сентябрда Кадамжайда киши колду болуп каза болгон өспүрүм кыздын сөөгү табылган. Ал Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын 2008-жылы туулган тургуну, мектеп окуучусу экени аныкталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмышка шектелип 3 жаран кармалган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Жогорку кеңеш Гүлнара Батырованы саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берди. Анын талапкерлигин кароо учурунда 44 депутат суроо берип, сунуш пикирлерин айтышты. Натыйжада 69 эл өкүлү макул, бирок каршы добуш берип, талапкерлиги жактырылды. Жыйында Батырова мурдагы министр Алымкадыр Бейшеналиевди адам катары абдан сыйлай турган айтып, анын саламаттык сактоо системасына кайсы бир деңгээлде салым кошуп кеткенин билдирди. Жүргүзгөн реформаларды оң жана терс жактарын бардыгын кылдат карап, туура жактарын алып уланта турганын айтты.
айтып өттү. Гүлнара Батырова 2001-2013 жылдары Ош облусунун Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык аккредитациялоо комиссиясынын төрайымы болуп иштеген. Оштун Араван районундагы дарыгерлердин жалпы практикалык борборунун жугуштуу оорулар бөлүмүнө 8 жаштагы бала кутурма оорусуна шектелип кайрылган. Маалыматка караганда баланын абалы орто оор деп бааланууда. Анын диагнозу тактала элек, бирок тиешелүү дарылануудан өтүүдө. Алдын ала алынган маалымат боюнча баланы мышык каймап алган. Чүйдүн Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 мектеп жаңы имаратка жана спорт аянтчасына муктаж. Буга чейин билим уянын спорт аянтчасына жаңы корпус курулат деп катлаван казылган. Бирок көп өтпөй курулуш токтоп калган. Ал эми окуучулар болсо мектепке батпай 3 смен менен окууга мажбур болууда. Бул Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 мектеп. Билим уяда 5000ге жакын окуучу тарбияланат. Мектептин сыйымдуулугу 1800 окуучуга ылайыкталганына карабастан окуучулар 3 сменге бөлүнүп окууга мажбур. Мектепте 5000ден даже ашты окшойт, окуучулар окуйт. Ар бир класста 40тан ашат. Бул эми жалпы Кыргызстан боюнча көрүнүш. Бирок ошол эле мезгилде биздин могул спорт аянтчабызда балдар ойной турган спорт аянтчасына мындан 2,5 жыл мурун катлаван казылган, жаңы корпус, кошумча корпус курулат деп, 500 орундук деп. Бирок ошол боюнча катлаван казылган боюнча ошол мезгилде губернатор Намазалиев болсо керек эле, Алтынбек. Келип капсуласын салып кетишкен боюнча дайыны жок болуп кетти да. Балдар болсо азыр 5000 окуучу окуган мектепте дене тарбия сабагын өтө алышпайт. 1 класстан 4 класска чейин эмне экенин билишпейт. Мына менин кызым быйыл 5 класс болду, эми дене тарбия сабагын өтүп, эми форма кийип атышат да. Бул деген өтө өкүнүчтүү. Мен бул жакта 2 балам окуйт. Бирөө 6 класс, бирөө 4 класс. Мынаки мектепте кабинеттер аябай кичинекей кабинетте окуйт. Негизи менин кызым 29 кабинетте, аябай балдар 18 бала батчу кабинетте 43 бала окуйт. Бар 5тен 4төн отуруп, анан парта жетпегендер подоконникке туруп сабак окушат экен. Анан ошондой эмеде кандай балдар билим алат. Анан балдарга баягы бооруң ооруйт, башка мектептерге алып барсаң деле эми биздикиндей бала көп мектеп жок экен Кыргызстан боюнча. Эң көп бала ушул биздин 1 Чыңгыз Айтматов атындагы 1 мектепте окушат экен. Анан кийин өзүбүз ушул жакка карагандыктан айла ушул жерге окутабыз балдарды. Мындан 2,5 жыл мурда спорттук аянтчанын ордуна 500 орунду жаңы корпус курулат деп катлаван казылып, ошол бойдон курулуш иштери токтоп калган. Азыр жаңы корпус тургай спорттук аянтчасы да жок калганын айткан мындагылар регион телеканалына кайрылышты. Bir partada 3'ten gelip karadan 4'ten okuyucu okuyup da şunda tıgıl okuyup. Anan bir mugallim yetişpeyt de aylanayın. Bir klasta bugünkü günü bir kılıcı yıldık alıp görölü 17 klas 1. klaska. Doğru 17 klas oldu. Daha batpay bizim Atajurt'ta baldar alba koydu da turat. Har жаққа апарып туруп неме кылып атат. Ар жаққа барганда да мектепке кирбей калган балдар бар азыр. Биз физкультурада спорт залда ойносок, спорт залда ойнойбуз. Ойнобосок ушул алдыңкы корпустун ордунда ойнойбуз. Анан ата-энелер деле көп ыраазы болбойт буга. Анткени балдарыбыз бияктан өтөт, силер тобуңар тийип калса кантесиңер деп уруш беришет. Айыл тургундары жаңы мектеп куруу үчүн Атажурт конушундагы 10 гектар жерди трансформациялоо үчүн бир нече жолу тиешелүү органдарга көп жылдардан бери кайрылуу жасап келишкен, бирок майнап чыкпай жатат дешет тургундар. Анан мектепти салып бергиле деп туруп ушу бизде 11 гектар жер бар да, ошо Атажурт конушунун төмөн жагында. Тынчтык конуш, Атажурттун Алтын Орду конуштарынын балдар ошол жерге барып окудун 1,5 миң орунду мектеп салып бергиле деп 10 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Жок. Келип эле казык кагышат участкага деп. Баягы биякта өзүнүн жер мафиялары. Биз кууп чыгабыз эл. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жерди коргоп келет. Анан дагы 1 гектар 20 сотугун сатып жүрүптүр.
красный кирик азығын алып көтеріп келді. А біз трансформация қылып бер десек, 10 жылдан бері har жылтоуда айтышып кылбайт да. Бул маселе тууралуу Новопавловка аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы да оюн айтты. Алар мектеп республикалык деңгээлде гана салынарын, жергиликтүү бюджеттин милдети мектепти жылуулук жана жарык менен камсыз кылуу экенин белгиледи. Республикалык деңгээлде чечилмек экен, бирок белгисиз себептер менен токтоп калышкан да. Ошо ойдон токтоп турат, бирок жакында жандануу башталып, жана капитал салым деп бул бизде гострой аркылуу, как уполномоченный государственный орган катары, гострой аркылуу заказчик болуп, анан кийин кура тургандар тандалса керек, анткени кыймыл аракет башталып, анан жана өзлөрү инструменттерин, анан жумушчулар токтой турган контейнерлерин чүрө баштады да. Биз аткаруучу орган болгондуктан биздин жетекчиликке дагы жазуу жүзүндө кайрылып, алар дагы бизге тийиштүү жоопторун берген. Мисалы алсак, Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетине караштуу архитектура, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине кайрылганбыз. Алардын катында ошого капитальное вложение статьясы боюнча бюджеттик казынадан бул жака киргенин өндүрүшүндө экенин бизге маалымдашканда. Белгилей кетсек, 5000ден ашык окуучусу бар бул мектеп өлкөдөгү окуучусу көп мектептердин катарын толуктайт. Андыктан жаркын келечек үчүн эң оболу бул сыяктуу билим уяларына көңүл буруп, окуучуларга шарт түзүү мезгил талабы экени талашсыз. Нуркыз Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, Регион. Кара Алма айылында окуучулар курулушу жарым-жартылай бүткөрүлгөн мектепте билим алышууда. Андагы шаймандардын үндөрү сабак менен жарыша окуу процессине таасирин тийгизип жатат. Курулуш жүрүп, техникалардын иштеп жатышы окуучулардын коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Дээрлик 10 жылдан бери бүтпөгөн имарат жаңы болгону менен ичинде жарытылуу шарттар камсыздала элек. Кененирээк кабарчыбыз Сакылай Карабаева баяндайт. Быйылкы окуу жылы 11-класстагы Исламбек үчүн жылдагыдан башкача башталды. Ал классташтары менен жаңы бирок курулушу жүрүп жаткан мектепте окуусун улантып жатат. Дээрлик 10 жылдан бери имараттын курулушу бүтпөй тургандыктан жаңы мектепте билим алуу окуучулардын кыялына айланган. Ошол биз 1-класска келгенде бул мектеп башталган, ошол 9 жыл дегенде азыр эми кирип отурабыз. Бизден чоң агалар канчалаганы биз окусак деп жүрүп, акыры бизге буйруган экен, насип кылган экен. Бизге дене тарбия сабагынан же ошол башка курс же ОРТга даярдык болуп ошондой сабактарга класстар жетишпей жатат. Ошолорду толук өтүрүп берсе деп биз суранмакчыбыз. Саламатсыңар балдар? Эски мектеп авариялык абалда болгондуктан буздурулган. Окуу жылынын башында мектеп имараттын жарымында ишин улантууга мажбур болгон. Мында сабактар менен жарыша курулушта колдонулган шаймандардын үндөрү окуу процессине кедергисин тийгизип жатканы айтылат. Ушул 1-2 этажда 10 гана классты бүтүрүп берди да, биз ушул жерде окуп атабыз азырынча. Бирок курулуш дагы деле жүрүп жатат, толук бүткөн жок. Кедергисин тийгизет. Бул жерде усталар иштешет. Такылдатышат, жанакы вензепля бир нерселерин жүргүзүшөт, ошондо окуучулардын көңүлү бурулат дагы сабакка кедергисин тийгизет. Сөз Сузак районуна караштуу Кара Алма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы мектеп тууралуу болууда. Учурда мектептин 10 канасы бүткөрүлүп, 2 нөмөт менен окуп атышат. Мектеп короосуна түрдүү шаймандар, курулуш материалдары жана техникалар болгондуктан окуучулардын коопсуздугу маселе жаратууда. Биз бул курулуштун бүтүшүн 9 жылдан бери күтүп жатканбыз. Эми дагы суранып кетет элек, сунуштайт элек. Ошол калган бөлүгү дагы акча каражаты маселесине келип токтолот экен бардык нерселер. Ошондуктан акча каражаттын бөлүнүшүнө кичине болсо да жардам беришсе деген суранычтабыз. Биздин жергебизде кар мындай аба ырайынын туруктуулугуна карап, аба ырайы кээде октябрь айында да кар жаап таштаган мезгилдер болот. Ошол мезгилге чейин биздин курулушубуз толук кандуу бүтүп калса деген ойдобуз. Жардам сурайбыз.
Имарат республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, Сапат Нур ЖЧКсы курулушту жүргүзүүдө. Деген менен мектепте суу түтүктөрү, электр энергиясы жана жылуулук тутуму киргизиле элек. Себеби 20 миллионго жакын каражат бөлүнө электигине байланыштуу курулуш кечеңдеп жаткандыгы айтылды. Биз ошол мектептин дубалы туруп калган жерден 42 миллионго утканбыз өзүчү. Ага чейин айттым го башка подрядчы курган деп. Ошол 42 миллиондук жумушту азыр биз аткарып келатабыз да. Ошол өзү общий сметный стоимость 85 миллион. Бул мектептикичи, ошол наркы подрядчик менен бизди кошкондо 85 миллион. Жумушчу балдар иштеп атат. Ишти токтотпойлу, процесс токтотпойлу деп мына күн барында кылып алайлы деп атабыз. Ошого мына акчаны күтүп атабыз, финансынычы ушул. Каржылык маселе жаралбаганда 1-сентябрга мектепти бүткөрүү пландалган. Эми ноябрь айына чейин толук пайдаланууга берилери айтылды. Көптөн күткөн мектептин бүткөрүлүшүн айыл тургундары дагы эңсешет. 20-25 күндөн кийин кар жаап коюшу ыктымал. Ошон үчүн ушул биздин мектепке жогору жактан акча бөлүп берүүсүн суранат элек. Албетте, өкүнүчтүү нерсеси баягы бардык жерде телевидениядан, журналдан окуп атабыз, бар жерде жаңы мектеп курулуп, барлыктар чырылдап ыраазы болуп отурса, бизде мына курулуу бүтпөстөн окуучулар сыртта жүргөнү өкүнүчтүү. Анан ойлойсуң да, элге берген куруттан бизди Кудай эмнеге куруткан деген өкүнүч пайда болот экен. Номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы мектебинде 356 окуучу окуйт. Имараттын курулушу 2013 жылы башталган, бирок кийинчерээк иш токтоп калган. 2019 жылы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш башталган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Кытайдын түштүк батышындагы Сычуан провинциясында болгон жер титирөөдөн каза болгондордун саны 65-ке жетти. Жер титирөөнүн күчү 6-8 балга жеткен. Соңку маалыматтар боюнча Гардзе Тибет айылдык округунда 37, Ян шаарынын Шимиан уездинде 28 адам каза тапкан. Ошондой эле 12 адам дайынсыз жоголгон. Ал эми жаракат алгандар 248 адам. Анын ичинен 56сынын абалы оор. Кытай сейсмология борборунун маалыматында жер титирөө 5 сентябрь күнү Пекин сааты боюнча 12:52 болгон. Жалалабад шаарында заманбап таштанды салуучу контейнерлерди орнотуу иштери жүрүп жатат. Азыркы тапта шаардын бир топ жерлерине 34 дана контейнер орнотулду. Атылган долбоор жергиликтүү бюджеттен жана жаратылыш өнүктүрүү коомдук фонду менен биргеликте каржыланып, жалпы 292 дана контейнер алынып келинген. Жалалабад шаарына таштанды таштоочу эски урналардын ордуна кошумча 4 дөңгөлөктүү уна көтөрүүгө ыңгайлуу урналар шаар ичиндеги аймактарга коюла баштады. Көп жылдардан бери аталган мекемеде иштеп келген Талант Кадыров жаңы келген контейнерлердеги таштандыны алып чыгууда жумуш ыргагы бир топ жеңилдегенин айтат. Жаңы техникалар келип, контейнерлер келип, кыйналбай калдык. Анан кийин элдерден сураныбыз, ушу контейнерге чытасаңар, жерге чытабай кол менен салып атабыз, толуп ашып кетчү бардыгы. Анан кийин ушу техникалар бузулуп жетишпей калат эле. Азыр жакшы болуп калды. Мына жаңы контейнер келип, жаңы машиналар келип. Шаар бийлиги тургундардын кайрылууларын эске алуу менен жана шаардын тазалыгын камсыздоо максатында Жалалабад тазалык мекемесине жыл башынан бери 8 жаңы техника алынып берилген. Аны жаратылышты өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү казынадан каржыланып, азыркы тапта шаардын тазалыгын камсыз кылуу үчүн 24 саат бою кызмат көрсөтүүдө. Биздин ушу мэриянын бийлигинин колдоосу менен ошолордун бүгүнкү күндө тазалык ушунчалык тиги проблемалуу болуп атканын эске алып, көңүлдү мына шаардын бийлиги көңүлдү ошо тазалык жакка буруп, тазалыктын шарты ошондон улам шарты түзүлдү деп айткым келет. Андан сырткары аталган мекеме жолбун иттердин көбөйүүсүн азайтуу максатында таштанды таштоочу жайга атайын нан калдыктарын таштоочу 26 дана урналар коюлган. Мындай ыкма тазалык ишканасынын ишин жеңилдетет. Шаардын тургундарынан жана конокторунан суранып кетем. Мына атайын сиздер үчүн, шаардыктар үчүн, коноктор үчүн ушу шарттарды түзүп берүүбүзгө Жалалабад шаарынын мэриясы бүткүл күч аракетин жумшап жатат. Ошого мына мусорду ушул урнага алып кеп таштасаңыздар,
мына атайын нан үчүн деп, жалаң гана нан үчүн деп биз атайын бөлдүк. Бул жерде жалаң нанды гана таштаса болот да. Ошон үчүн сиздерден сураныч, шаарыбызды таза сактайлы, тазалык бул ыймандын жарымы деп коет. Белгилей кетсек, учурда Жалал-Абад тазалык мекемесине жалпы 20 техника шаардын таштандысын алып чыгат. Адистер көрүлүп жаткан аракеттер кала тазалыгына көңүл бурган кызматкерлерге шарт түзүп берүү дешет. Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков өндүрүштө соода саты кайра иштетүү тейлөө жаатында ишкерлик менен алек болгон бир катар жеке ишкерлер менен жолугушту. Анын жүрүшүндө мэр Эрнисбек Ормоков ишкерликти ар тараптан коргоо, мамлекеттин негизсиз кийлигишүүсүн болтуруу, ошондой эле инвесторлордун ишенимин жогорулатуу, жагымдуу инвестициялык климатты түзүү, муниципалитеттин ишенимин артыкчылыктуу багыттары бизнес чөйрөсү менен өз ара аракетти күчөтүү менен ачык айкын багытта кызматташуу экендигин билдирди. Жалал-Абад шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев курулуш жаатында иштеп жаткан ишкерлерди коопсуздук эрежелерин сактоого, көп кабаттуу үйдүн кагаз иштерин так алып барууга жана жашоочулар үчүн ыңгайлуу шартта курулуш жүргүзүүгө чакырды. Ишкерлер тарабынан салык төлөмдөрү боюнча жеңилдиктерди кароо, кесиптик лицейлердин адистерди даярдоодо практикалык көндүмдөр менен тейлөө, курулуш жаатында кадр даярдоо, ички өндүрүмдөрдү колдоо, тактап айтканда ата мекендик өндүрүшкө басым жасоо менен бири-бирине болгон колдоо сунуштар айтылды. Негизи ишкерлер ушул өздөрү бириккени жакшы. Анан же болбосо атайын ишкерлер менен иш алып барган ассоциацияларга мүчө болуп, ошолор менен иш алып барган дагы да эффективдүү болот да. Себеби бул жерде жоопкерчилик 3 эле киши бар, бирок калгандары мындан ары кызматташпайбы, ал өзүнчө бир маселе. Бирок биз ишкерлер менен ушул күндө да иш алып барып атабыз. Ошондуктан биз мындан ары кеңейип, буйруса жакшы болот. 50 жылга бизге 2 миллиард акча каражатына бөлүнүп жатат, шаарыбызды өзгөртүү. Бул экономикалык жактан колдоо кетет. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, темир жолдор өтүүдө, темир жол бүтүндөй Азия, Европа мамлекеттерин бириктирген жол болуп эсептелет. Бишкекте Кыргызстан менен Россиянын футбол боюнча курама командаларынын жолдоштук беттеши өтөт. Бул тууралуу Россиянын футбол союзу маалымдайт. Ага ылайык эки өлкөнүн футболчуларынын мелдеши 24 сентябрь Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Бул эки өлкө ортосундагы алгачкы беттеш болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.